Саламатсыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышы. Бүгүнкү ушул студиядагы маекти биз ушул республикабыздын жалпы журт үчүн эле маанилүү кызыктар болгон бир маселеге арнайлы деп жатабыз. Анткени узак жылдар курулуп, 2 жылдан бери студенттерди кабыл алып, алыскы тоолуу Нарын шаарында иштеп жаткан Борбордук Азия университети анын келечеги эмне максаттарды көздөп курулду, анда окуунун өзү кандай деген маселелердин тегересинде сөз кылганы студиябызга мейман катары Азиз Абакиров, Кыргыз программалык камсыздоо ишканаларынын бирикмесинин жетекчисин, ошондой эле биз сөз кылып жаткан Борбордук Азия университетинин кооперативдик билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мырза Каримовдорду чакырып олтурабыз. Эми адегенде сөздү бул эми баарынын теңине көкүрөгүндөгү суроо болсо керек. Эмне үчүн ушул эл аралык ушундай кызыктуу университет алыскы Нарын шаарында, Казакстанда Текелиде, Тажикстанда Хорок шаарларында ачылып иштеши белгиленип калган. Аларды мисалы Бишкекте, Душанбеде, Астанада куруп, ошол жерден окутууну жүргүзсө болбойт беле деген суроо баарынын көкөйүндө жүрөт да. Сурооңузга рахмат. Абдан жакшы суроо. Бул суроону биз кайда барсак деле ата энелерди, окуучулар деле сурайт. Эмнеге Бишкекте ачкан жок дегенде Ошко ачпайсыңарбы деп. Анан бул негизинен биздин ошол эң демөөрчүбүз, эң негизги демөөрчү Агахан өнүктүрүү фонду. Бул негизги миссиясы ошо тоолуу региондорду өнүктүрүү. Бул биринчи себеби, экинчи себеби, эгер биз дүйнөдөгү белгилүү университеттерди карап көрсөк, мисалы Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, алар да борбор шаарларда ачылган эмес. Алар да убагында ошол университет ачылганда ошол шаарлар кичинекей 100 000 калкы бар тегерегинде, 100 000-дин тегерегинде калкы бар шаарлар болчу. Университет ошол курулгандан кийин Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд курулуп, анан ошол жалпы регионду өнүктүрдү да. Шаардын өзүн өстүрүп регионду. Биздин максатта ошол Нарын шаарында курулганы, Борбордук Азия университетинин ушу Нарындагы кампусы келечекте мындан дагы бир 30-40 жылда ала турган болсок, Нарын шаарын таптакыр өзгөрүп башкача шаар болот. Анан ал жерде башка мындай ишканалар көп болот, чет өлкөдөн келген бизнесмендердин, ишкерлердин жумуштары болот. Ошондой эле Текелида, Хорокто ошондой болот да. Биздин максатыбыз ошо тоолуу региондон элди качырбай, кайра тоолуу регионго алып келип, тоолуу региондо иштегенге максат койгонбуз да. Ошолорду тоону өзүнүн ишкерлигине пайдалануу негизинде. Бул экинчи мындай себеп шарты да. 3-4 жыл абдан чоң изилдөө өткөрдүк Орто Азия боюнча. Биз ушул эле суроону 10-класстын окуучуларына бердик, 9-класска бердик, ата энелерге бердик, студенттерге бердик. Эгер биз дүйнөлүк деңгээлдеги университетти, Гарвард, ошо Стэнфордко окшоп келечекте Нарынга ачсак барасыңарбы десек, көпчүлүк студенттер эгер сапатты берсеңер, ошондой сапатты көтөрө турган болсоңор биз барабыз. Анткени шаарда Бишкекте болсо, мисалы, сабактан кийин аласып кеткен көп, кечинде бир жака кеткен көп нерселер бар. Кинотеатр бар, дагы башка нерселер бар дегендей. Нарында окуудан башка эчтеке жок. Анан Нарындын абасы жакшы деп балдардын көпчүлүгү да айткан да. Ошонун негизинде, ушу 3 себептин негизинен биз ушул университеттин кампустарын ошо кичинекей шаарларда ачканбыз. Ушуга эле дагы ушундай суроо бергим келип атат. Баарынан кызыктуусу, эмне үчүн 4 эле факультет, эмне үчүн ошол факультеттер, анан студенттердин саны эмне үчүн 80 эле киши? Эми дагы биз айтып кетпедикпи башында, жана негизги максатыбыз бул сапат, өтө жогорку сапатка максат койгонбуз. Себеби биз келечекте ошол Гарвардга окшогон, Орто Азияда Гарвард болгондой университетке жетели деген максатыбыз бар. Ошондуктан биз баягы санга эмес, сапатка көңүл буруп, ошол биз жылына ар бир кампуска 40 студентти кабыл алабыз. Нарынга 40, Хорокко 40, анан Текели ачылса ал жака 40 алынат. Анан эмне себептен ошо азырынча 4 кесипти даярдайбыз. IT технология, коммуникациянын жалпы бизче айтканда журналистика деп коебуз.
Анан Харокто болсо бул жер кыртышын изилдөө жана айлана чөйрөнү изилдөө факультети, анан экономика факультети бар ал жерде. Анан келечекте Текелиде бизнести башкаруу факультети, анан инженердик факультет ачылат. Ошондо 6 факультет болот да. 6-га кошумча дагы анан бизде жана экинчи кесиптин ээси да болот. Ага кошумча мисалы мен Нарындан айтини алсам, эң негизи IT технологияны, а журналистиканы экинчи кесип катары алсам болот да. Ошондо окууну бүтүп чыкканда биздин балдар 2 кесиптин ээси болуп чыгышат. Демек студенттер жалгыз эле Нарында окуп калбай, алар Текелиден да Хороктон да окуп калышабы же кандай? Албетте биздин өзүбүздүн ошо максатыбыз ошондой. Себеби бул университет Борбордук Азия деп ат эле атап турбайбы? Накта Борбордук Азия университет болуш керек. Анткени кампус 3 өлкөдө турат. Анан студенттерибиз сөзсүз ар бир кампусты бир семестрден окуп тегеренип келишет. Бир семестр Харокто окуйт, бир семестр эмеде Текелиде, анан Нарынга келет. Эгер Нарында негизги кесиби Нарында болсо, IT технология менен журналистика болсо, ал ошо биринчи даярдоо курсу ошо Харокко же Текелиге барат келечекте. Азыр Харокто окуйт, анан кайра келишет. Харокто эң негизги кесиби Хароктогулар бир семестр Нарында окуп атат азыр. Жанагы компьютердик билим берүүнүн университети жүргүзүшү кандай болот? Ошол жанагы IT технология деп айтылып атат да, компьютердик илимдерди үйрөнүү. Биздин кыргыз программдык камсыздоону иштеп чыгуу компаниялардын, ишканалардын бирикмеси көптөн бери компьютердик программаларды, маалымат технология боюнча көп ишти жүргүзөт. Биздин компаниялар азыркы жогорку технология парктын ичинде резидент болуп иштейт. Биздин ылдам соода жүрүткүсү 2 эсе жогорулап баратат. Биздин компаниялар азыр Кыргызстанда жашап туруп, биздин компаниялар 40% боюнча АКШ, Америка Кошмо Штаттарына силикон үйрөнүүнү биз экспорт жасайбыз. Европага, Азияга жана башка өлкөлөргө биз абдан программисттерге муктажбыз. Бизге жетишпей атат. Биз абдан сурандык. Борбор Азия университети компьютердик факультет болсо жакшы болот эле Нарында. Биз абдан сүйүндүк, кубандык компьютердик программа факультети иштеп баштаганда. Азыр экинчи курсту бүткөндөн кийин биздин компанияларга келип стажировка жасайт. Бул 5 жыл мурда Мырза агайыбыз бизди топтоп, биздин компанияларды топтоп Америкадан, Microsoft'тон, университет Торонтодон белгилүү адистерди алып келип, компьютердик программа боюнча биз чогуу бул куррикулум жасаганга аракет жасадык. Бул деңгээли башкача болот. Бул башка университеттерге караганда сапаты да жогорураак болот деп эсептейм. Биз негизи биз күтүп атабыз ошол балдарды. Бизге абдан керек болуп атат. Тетиги чет өлкөлөргө чыкпай эле биздин Кыргызстанда жашап туруп, азыр компанияларга кирип дүйнөгө иштесе болот деп ишенем. Эми жанагы буканын өзүнөн да орустар айтмакчы, дароо ушул суроого өтөлү. Окуунун баасы канча, сиздерде финансы булагыңыздар каяктан, анан кийин мындай толук гранттык бекер окутуу барбы? Абдан жакшы суроо болду. Ушул как раз ата энелерде көбү азыр бизге келгенде ачык эчик өткөн турганда биз билбептирбиз. Акчасы кымбат деп, анан балдарыбызды барбай төлөй албайсың деп каршы болуп чыктык эле деп. Негизи биз айтып кетпедикпи жана, эң биринчи биз сапатты абдан өйдө биринчи максатта коебуз. Ошондуктан эгер баягы кыргызча айтканда чымыны бар бала болсо, биздин электен өтүп, ошо электин үстүндө калса, ал баланын эгер үй бүлөсүндө шарты начар болуп, акчаны төлөй албай калса, анда каражатты биз өзүбүз табабыз. Былтырдан баштап биз жаңы өрөөлгө баштадык.
биздин өзүбүздүн сынак экзаменден эң жогорку балл алган 10 абитуриент бекер окуйт. Кыргызстанда Жалпы ошо бизге келген бекер окуйт да, 10 ошол 10 80дин 10 деп атабыз да баазырынча анан. Анан калгандарына бизде окуп аткан балдардын баардыгы 100% ар кандай англисче айтканда scholarship алышат. 100% ошо контрактты төлөбөйт. Эгер биздин контрактты айта турган болсок, ошо 8000 бир жылга төлөнөт, бирок 8000дин 5000 бул окууга төлөнөт, 3000 ошол жатак. Себеби университет бул жатак университет, окуу жайы. Эгер нарындык студенттер нарында болсо дагы 5 күн ошол жатаканада жатып, анан дем алыш күнү гана үйүнө барат. Ошондуктан ал жерде 5 маал тамак берилет, ысык тамак берилет. Ар бир өткөн студентке жапжаңы ноутбук берилет. Анан 24 саат бою Wi-Fi иштейт, тренажерный зал иштейт, библиотека, компьютерный, анан эс алуучу. Негизи мындай карап көргөндө, мисалы, ошондой эмеге биздин Кыргызстандан төлөгөндөрдүн 100% эч ким төлөбөй элек. Себеби балдардын үй бүлөлүк шартын карайбыз. Эгер билими бар болсо, биз ошо үй бүлөлүк шартына жараша карап, анан биз каражатты башка жактан таап беребиз. Сиз айтып аткан 8000 сом мененби же Доллар менен. Доллар менен да. Сиз байкап көрдүңүзбү ошол Борбордук Азия университетинин башка жана өзүбүз бүтүрүүчүлөрдү чыдамсыздык менен күтүп атабыз деп айтып атпайсызбы? Андан сырткары алардын кандай даярдалып атканына дагы, билимди кандай алып атканына да кызыктар болсоңуздар керек. Ошол Борбордук Азия университетинин башка университеттерден айырмачылыгы, артыкчылыгы эмнеде? Биринчиден, бул программаны жумуш берүүчүлөр менен, компаниялар менен, ишканалар менен чогуу эмне керек, рынокто кандай адистер керек деп, ошонун баарын чогуу биз жасаганбыз. Анан чет өлкөдөн адистер да келди. Бизде ушундай программалар бар, силердин ушундай бар. Биз негизи биздин компаниялар эч дүйнөнүн компаниялары менен кем эмес да. Биз алдыңкы технологиялар менен иштеп атабыз. Бүгүн болсо бүткүл дүйнө менен азыр атаандаштык болуп атат биздин технология боюнча. Интернет көрүп атасыздар, интернет менен биздин ураныбыз ошол Кыргызстанда жашап туруп бүткүл дүйнө менен иште деген ураныбыз менен иштеп келе жатабыз, ылдам өсүп. Негизи биздин атаандаштык ал эмнени билдирет? Биз азыркы заманда, эртең келечекте биз сөзсүз бүткүл дүйнө менен атаандаштыкты көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан бул Борбор Азия университетинде бул кабыл алган программа, бизден жумуш берүүчүлөр менен кабыл алган программа. Биз ойлойбуз, туура жол тандап алдык деп ойлойбуз. Ошондуктан студенттер биз жасап аткан ишти уже жасай баштайт. Окутуу кайсы тилде жүрөт? Дагы бир өзгөчөлүгү бул университеттин окутуу биринчи күндөн баштап 100% англис тилинде болот. 100%. Ошондуктан бул жерде окуу бакалавр дипломун алуу үчүн 4 жыл эмес 5 жыл окуйт. Анткени биринчи жыл бул даярдоо курсу деп эметебиз, аталат. Ал жерде ошо англис тили менен анан так илимдерди, математика, химия, ошо так илимдерди окутуп алып 1 жылдын ичинде. Анан бирок эгер былтыр бизде бир ошондой эме болду, 2-3 студент шыр эле биринчи курска олтурду. Сынактын негизинде да, эгер чын эле англис тилинде жакшы болсо, математикасы жакшы болсо, алар анан кийин андай балдар кээ бир жана 12 жылдык мектепте окуган балдар бар. Бизде мисалы азыр Европалык мектеп деп ачылбадыбы? Ошого окшогон мектептерди бүтсө, 12 жылдык программа болсо, анан биздин негизи сынакта абдан жакшы болсо, алар даярдоо курсунан секирип эле шыр эле биринчи курска келип отурат. Ошондо 4 жыл окуйт, 5 жылдын ордуна. Жана сиз айтып атасыз, мисалы 2 факультет бизде, 2 факультет Харокто, 2 факультет Казакстанда. Казакстанда деп атасыздар да.
болочокто ошол факультеттерди ар бир университетти ачуу белгиленгенби же анын зарылдыгы жок? Университет кылып өзүнчөбү? Биздин максатыбыз эми ошол бул университеттин өзүнүн атын ачып турбайбы, Борбордук Азия университети деп. Ошол Борбордук Азиядагы 3 өлкөдө кампус ачылган. Анан булар ошол бизде негизи факультет деп атабайбыз, эми кыргызча азыркы биздин ата энелерге түшүнүктүү болсун деп факультет деп айтып атабыз. Анткени бизде ошо кесипке даярдайбыз. Факультет деп аталбайт бизде. Кесип ошо IT технологияга, журналистикага, анан экономикага, жер кыртышын жана айлана чөйрөнү адистерди даярдап беребиз да. Ошондуктан биз келечекте бул кампустар өзүнчө университет болуп кетет дегенден алыспыз, андай болбойт. Ошол аты Борбордук Азия университети бойдон калат. Кампустар кеңейет, чоңоет, өзүнчө чоң шаар болот. Бул албетте мисалы жанагы бир эле имаратты алып эле бул университет деген болбойт. Биз бул университет, Борбордук Азия университети башка Кыргызстандагы, Орто Азиядагы башка университеттерге үлгү болсун деп дагы бир максатыбыз ошол да. Университет момундай болуш керек. Момундай шарт түзүлүш керек. Студенттерге, мугалимдерге, иштеп аткан кызматкерлерге ар бирине шарт түзүлүш керек. Университет ошон үчүн өзүнүн университет деп аталган затына тийиштүү бир мындай эмелер бар да. Критерийлер бар, кантип аталат. Биз ошон үчүн биз бул университет дегенди биз дүйнөлүк деңгээлдеги статус менен алып атабыз да. Ошон үчүн бул ошо бир эле университет 3 кампуста калат, 3 өлкөдө. Сиз жана бекер грант окутууга жооп берип, алаксып дагы бир сонуну өткөзүп жибердик окшойт. Сиздердин финансы булагыңыздар каяктан? Биздин финансы булагыбыз бул университет бир өзгөчө мындай дүйнөдөгү уникалдуу университет да бул. Себеби бул жанагы 3 мамлекет Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жер бөлүп берген. Атайын келишим түзүлгөн. Келишим 3 өлкөнүн парламентинен ратификациядан өткөн. 3 президент кол койгон. 3 президент ошол Агахан өнүктүрүү фондунун жетекчиси Ханзада Карим Агахан 4-де кол койгон. Кол койгондон кийин бул документтердин баардыгы Нью-Йоркто бүткүл улуттук ООН деп коебуз го. Бириккен Улуттар уюмунда регистрациядан өткөн. Бул жападан жалгыз университет. Ошондуктан биз эл аралык деңгээлде да карайбыз. Бул деңгээлде карайбыз, бирок каржы маселесине келгенде ошол Агахан өнүктүрүү фонду негизги демөөрчү. Бирок мамлекеттин кошкон жери бул жер. Биз жанагы бул жерде жана кээде жеке менчик университет деп айтып калат. Мен жеке менчик университет деп айтпайт элем. Бул ошол мамлекет менен жеке ишкердин кошкон жанагы бизде да мыйзам бар эмеспи Кыргызстанда. Ошол мыйзамга туура келе турган университет деп атасам болот да. Жеке ишкердик менен мамлекеттин биригип иш алып баруу. Акы төлөнгөн стажировка деген эмне? Алар эмне кылышат? Стажировкада студенттер. Негизи биздин Борбор Азиянын студенттери жайкы стажировкага келет. Биздин компанияларга алар уже реалдуу программаларды жасаган болсо көндүмдөрдү жакшы билсе, ал маалымат технология, ал негизи көндүмдөр да, ал билиш керек. Көндүм, навык, skills деп коебуз, ошону билсе, компаниялар төлөй баштайт. Студент болобу же адис болобу. Негизи уже биринчи, экинчи курстан баштап уже биздин студенттер стажировкада акча эмгек акылы менен уже таап баштайт. Эгерде жашыруун болбосо, эмгек акынын көлөмү канчага чейин болот? Мен биздин мындай орточо маянабыз, биздин маалымат технологиянын адистердин орточо маянабыз $500–600. $500–600. $1000 чейин орточо майына кетет.
Стажировка болсо 100, 150, 100, 200 доллар тапса болот деп ойлойм да. Бул азыркы биздин жакшы орточо айлык болуп атат. Ооба, ошондуктан издеп атабыз, адистер жетпей атат да, жетпей атат. Мен дагы кошумча айтып кетсем, себеби бул дагы өзгөчөлүгү бул университеттин ошол биз практика деген сөздү такыр колдонбойбуз. Биз барып компанияга барсак, практикантпы? Жок, практикант эмес, стажер. Себеби практикант дегенде мына өзүңүз да билесиз, баягы мектеп баягы студенттер барганда студенттин ата-энеси кайра компанияга төлөйт. Мисалы менин кызым Улуттук университетте окуп жүргөндө банкка практикага чыкты. Мен айына 2000 сомдон банкка төлөдүм. Бул жерде мисалы менин жумушум, анан менин командамдын жумушу ошол Азиздин командасына барабыз, башка мекемелерге барабыз, ЛТРге да барабыз, мисалы КТРге барабыз, журналистика факультет. Биз силерге 2-3 студентти орун бергиле, студентти конкурстан өзүңөр тандап аласыңар. Конкурстан электен өткөрөсүңөр. Тандап алгандан кийин анан 3 ай мисалы май, июнь, июль 3 ай студенттер бизде биринчи курстан баштап бардыгы иштейт. Май, июнь, июль. 3 ай. Керек болсо августта иштейт, эгер жагып калса. Эң биз коюп атабыз, эң Кыргызстан, Орто Азияда эң аз акча айына 100 доллар бересиңер. Бул бир дагы биздин аң сезимибизди өзгөртүп атат да. Мисалы биз барсак, сен студенттик эчтеке билем, эмне үчүн 100 доллар берем ага? 100 доллар бул мугалимдин айлыгы болуп атпайбы? Анан биз айтабыз, биздин студенттер өзгөчө. Чертип көргүлө, сынактан өткөргүлө. Ошентип мына былтыр биз 85 студентибиз иштеди, ар кайсы компания, 43 компанияда иштеди. Орточо айлык акы ошо 50 доллардан баштап 350 долларга чейин айына эмгек акы алып иштешти. Вакансиялардын бүтүрүштү студенттер. Вакансиялардын конкурсу болуп турабы силерде? Алар кандай жүрөт? Bizde эми азыр студенттер кандай даярданышат ошол? Биз студенттерди ошо даярдоо курсуна келгенден баштап ошо жумушка даярдайбыз. Жана резюме, CV, cover letter бүт ошону биз сентябрда даярдап, алар уже кантип жазганды, кантип аны шлифовать этип, полировать эткенди билишет. Кантип өзгөртүп башка компанияларга жөнөткөндү. Анан биз аларды ошо биринчи даярдоо курсунан баштап аларды бүткөнгө чейин даярдайбыз. Окууну бүтүп атканда биздин студенттер 5 жылдын ичинде ошо 4 жыл иштейт, 3 айдан 12 жыл, 1 жыл практика. 3-4 ар кайсы компанияда иштеген. Анын резюмеси даяр турат анын. Эгер башка университетте окуган студент болсо, анын резюмеси да жок, эчтекеси жок. Анан биздин максатыбыз ошол окууну бүтпөй туруп 100% студенттерибизди жумушка орноштуруу. 100%. Биздин максат ошол. Мүмкүнчүлүктөрүңүздөр барбы? Иштешкен компания? Бар. Былтыр биз 85 студентке 206 жумуш ордун даярдадык. 206. Себеби студенттерди тандап алат. Арызын берип, биз таратабыз, студенттер арызын түз эле, мисалы Азиздин компанияларына берсе, буларга жөнөтөт, булар өздөрү электеп, тандап, анан бизге жөнөтөт. Мырза, биз силердин 2-3 студенттериңерди алдык. Айына мына келишимибиз мына, айына момчадан төлөп беребиз. Анан ошентип биз жылына ошол азыр мына мен өзүм дагы, мен менен Тажикстанда дагы бир киши бирөө иштейт, менин командамда, Кыргызстанда да бирөө бар. Азыр алар баарыбыз кеткенбиз, компанияларды Казакстан, Кыргызстан, мына мен азыр эмки айдан эле баштап командировка чет өлкөгө кетем. Ошо чет өлкөдөгү компаниялар менен келишим түзүп, жылына биз силерге момчадан студент алып келебиз, айына момчадан төлөйсүздөр. Конкурс шарты момундай, тегинде бүт айтып ошо келишимдер. Баардык азыркы күндө биз 6 компания менен, жаңы компаниялар менен келишимге кол койдук. Дагы мына дагы экинчи келишимдерди IT компаниянын Азиздин командасы менен даярдап койдук. Алар менен кол коюлат. Буйруса ошол биздин максатыбызга жетебиз деп ойлоп турабыз да. Биз ошондой амбициозный, абдан чоң мындай максат койгонбуз. 100% жумушка орноштуруу. Сиздер ошентип студенттерди эмеге стажировкаларга, жанагы иш үйрөнүүгө жиберип атпайсыздарбы? Анан ошолордун өздөрүнүн ишин үйрөнүп атканын байкоо, аларды талдоо кандай жүрөт? Аларды мына биз биринчи ошо жумуш бере турган мекемелерге биз кайрылабыз.
эгер силерге момундай кесипти билген адистеги студенттери жайында керек болсо, бизге ошого жараша жанагы кандай жумуш керек деп бизге бир аз бир бет болсо да өзүңөрдүн эмеңени жөнөткүлө, баягы англисче job description деп коебуз. Булар жөнөтөт, биз анан интернетке университеттин өзүнүн сайтына беребиз. Студенттер ошону карап туруп эле өздөрү арызын түзө ошо жумуш берген эмеге жөнөтөт. Тандалгандан кийин биринчи тур, экинчи тур деп тандалат. Апрелдин 15-inde, мына апрелдин 15-inde ар бир студент кайсыл жерге жумушка иштей турган ордун уже билиш керек. Себеби 7-майдан баштап бардыгы жумуш ордуна кетиш керек. Анан 3 ай иштейт. Анан 3 ай иштеп жумуш орду башталганда биздин командабыз барып аларды иштеп аткан жеринен көрөбүз. Ошол жанагындай чай даярдап, кофе даярдап, же көчө чыпырып андай эмес, ошо айткан жумушту жасап атабы, келишими барбы, эч кандай мындай эки студент менен баягы жумуш берген мекеменин ортосунда келишпестиктер жокпу, ошолордун баарын анализдеп, анан студенттер ай сайын бизге өзүнүн атайын биздин формабыз бар, жөнөтүп турат, эмнелерди үйрөндү. Анан 3 ай бүткөндөн кийин биз ошо жумуш берген мекемеге кат жөнөтөбүз, атайын онлайн. Буларга кат барат, ошо барып эле биздин бир 15 чакты сурообуз бар. Студент кандай иштеди? Эгер студент туура иштей албаса, анда эмне кылышыбыз керек? Бул жерде дагы бир жакшы нерсе, жумуш берген мекеме биз менен тыгыз байланышта турат. Эгер биздин окуу бөлүмүбүздүн программабыз иштебей кала турган болсо, рынокту булар сезип турат да. Жумуш берген мекеме булар рынокту сезип турат. Биз теоретически беребиз. Анан айтат, мисалы Азиз Мырзабайке, сиздин студенттериңиз моореки баягы skills адис билбейт экен. О жерди өзгөрткүлө. Ошондуктан булар бизге сигнал сос, орусча англисче айтканда бизге жөнөтөт. Биз анан жана биздин окуу программабызды биз 5-6 жыл өзгөртүүсүз койбойт деген болбойт. Азыр керек болсо жылда өзгөртүп турушубуз керек. Ичине өзгөртүү киргизип. Ошондуктан биздин программабызда баягы эксперименталдык деп мыйзамдын чегинде алган лицензиябыз бар. Эксперименталдык программа болуп, анан ушу тыгыз жумуш берген мекемемен биз абдан тыгыз иштейбиз. Университеттердин жанагы кесипке даярдоосунун, билим берүүсүнүн критерийлеринин, негизги критерийлеринин бири бул окутуучу профессордук составда мугалимдер. Сиздердин ушу университеттин мугалимдери кандай тандалат, каяктан келет, кимдерден турат? Азыркы күндө бизде университетте 20 өлкөдөн келген адис иштеп атат. Бизде сабак англис тилинде болгондуктан, анан сапатка биринчи биздин максатыбыз сапат болгондуктан, бизге сабак берген мугалимдердин алар сөзсүз жана PhD деген диплом болуш керек. Чет өлкөдөн бүткөн болуш керек. Англис тилин кенен сүйлөгөн болуш керек. Бирок ошол эле учурда биз азыр Орто Азиядан атайын кадр даярдоого программабыз бар. Ал программа боюнча биз 4-5 жылдан бери 42 атуулду Тажикстан, Кыргызстан, Казакстандан чет өлкөгө жөнөттүк. Ошол Англияда, Америкада, Японияда окуп жүрүшөт алар. Алардын 6-оо кайтып келди. Биз алар менен келишим түзгөнбүз. Алардын ошо 3-4 жыл окуган окуусун баарын биз кеткен каражатын биз төлөп беребиз. Кайра бүтүп келгенден кийин бизге 5 жыл иштеп бересиң деп. Алар азыр биздин ошол кыргыздын атуулдары жана чымыны бар балдарыбыз окуп атышат. Оксфордто окуп атат. Кембридж менен келишимибиз бар азыр. Кембриджде жөнөтөбүз. Алар кайра келип бизде себеби биздин максат азыр кийин ошо 50% окутуучулардын 50% Орто Азиядан болсун деп атабыз биз. Анан 25% жакынкы чет өлкө болсо, 25% алыскы чет өлкөдө. Белгилүү университет. Белгилүү университеттерден. Сиздер мисалы ошол жана кызыктар тарап катары, жумуш берүүчү тарап, ошол бүтүрүүчүлөрдү чыдамсыздык менен күтүп аткан тарап катары сиздерден ошол теориялык негизин окутууга адистерден жиберип кызматташкан жайыңыздар барбы? Бизде маалымат технология көбү теориядан эмес, ал практика жактан көп тажрыйба керек да. Ошондуктан биз тыгыз иштеп атканынан бул балдар бизде стажировкага келген убакта
биздин адистер аларды практика жагынан реалдуу программаларды жасаганды үйрөтөт да. Алар теория жагынан келет, анан бирок теория жактан 100% эмес, ал 50%, ал уже практика жактан уже даяр адистер келет да. Келиш керек. Алар уже реалдуу проектилер менен иштей баштайт. Ну, в общем-то, мен... Жок, ошондой бул IT технологияда ошондой болгондо дагы аудиториядан туруп адегенде үйрөнгөн бир жагдайлар бар да. Ошол жактан сиздердин адистер аудиториядан үйрөнчү тараптар. Bizde келет негизи мындай гостевой Борбор Азиян университетке guest speaker катары биздин компаниялар мүдүрлөрдү чакырат, анан келет, студенттер менен жолугат, 1-2-3 күн тиякта бир лекция окуп, анан эмне рынокто эмне кандай технологиялар бар, өзгөрүүлөр кандай деп ушундай бөлүшөбүз сөзсүз. Негизи бул практика теория жактан Борбор Азиян ички окутуучулар, профессорлор бизге дагы абдан жагат, биз билебиз аларды. Теория жактан деңгээлдери абдан дүйнөлүк деңгээлде окутат, ошону биз билебиз. Англис тил дагы азыркы маалымат технология боюнча англис тилсиз эч болбойт жумуш. Биз бүт чет өлкөлөрдүктөр менен иштеп атканда 199% деп айтса болот, бүт англис тилде өтөт. Ошондуктан бизде ушундай адистер абдан керектүү. Англис тилди билген, анан маалымат технологияны билген адамдар аз да, бизде аз. Бизде ошо университеттен билим алууну бул жогорку маалыматтуу, жогорку маданияттуу адамдар катары баалайт да. Ошол эле сыяктуу университеттер негизи кесипке эле даярдабастан адамдын баягы маалыматынын, маданиятынын ар тараптан өнүгүшүн баягы шарттай турган окуу жай катары кабыл калган да. Ушул тараптан баягы студент болочок адистердин гармониялуу өнүгүү жагынан сиздерде кандай шарттар бар? Бул жагынан алсак дагы бул биздин университет бул башка университеттерден абдан өзгөчө да. Анткени азыркы күндө бизде Борбордук Азия ошо Тажикстан, Кыргызстан, Казакстандан эле эмес, Пакистандан, Афганистандан, Сириядан, Россиядан келген студенттер бар. Эми алардын тилдери да ар башка. Эми негизги тил бизде англис тил болгондуктан, бирок алар бизде ар кандай кечелер болот, маданий кечелер болгондо алар өздөрүнүн каада салттарын, бийлерин дегендей, анан кийимдерин көрсөтүшүп, өздөрүнүн ар бир мисалы Нооруз майрам болгондо бир четинен алганда бул мындай өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган университет да. Булчу жана бир эле мисалы жалаң эле мисалы Ошто болсок, жана студенттердин баары эле бир Ош өрөөнүнөн болсо, бул жерде дүйнөнүн ар кайсы жеринен, анан мугалимдер болсо дүйнөнүн ошо 5 континент болсо ар биринен келген мугалимдер бар. Ошо Новая Зеландиядан, Австралиядан келген, Канададан, Америкадан, Германиядан келген студенттер бар. Филиппинден келгендер бар. Ар биринин өзүнүн каада салты бар, ар биринин өзүнүн мындай башкача бир ой жүгүртүүсү башкача. Ошолордун баарын бөлүшөт. Мугалимдер да өзүнчө, анан мугалимдер менен кошо студенттер, бизде мындай маданий иш чаралар абдан көп болуп турат. Жума сайын маданий иш чара болот. Мына бүгүнкү биздин көрсөтүүлөрдү көрүп, сиздерге барып окууга ынтызар болуп калгандар болсо, ошолорду кандай тандап, кандай кабыл аласыздар, эмне шарттар зарыл? Эми биз ошо документтерди кабыл алуу жүрүп жатат. 1 мартка чейин, бүгүн 20 болуп калдыбы, 20 дагы бир жумадан 8 күн калыптыр да, 8 күн бар экен. Мен айтар элем, ата энелерге кайрылып кетет элем, эгер балдарыңардын чымыны бар болсо, окуйм деген аракети болсо, каражатты ойлобогула. Документтерин өткөрүп, сынакка келип, сынакты берсин, сынактын жыйынтыгы менен анан кийин эгер чынында эле балада
бир мындай бир чымыны бар бала болсо биз ал баланы университеттин сыртында калтырып койбойбуз, акчасы жок экен деп, каражаты жок экен деп. Каражатты биз табабыз, каражатты. Көптөрү айтышат бул Агахан университетине деп, анан кийин ар кандай ойлор, пикирлер айтылат да. Университеттин аталышы Борбордук Азия университети. Ооба. Ошол канчалык деңгээлде, мисалы, эл айтып жүргөндөй Агахан университети. Эми бул ошол негизи эл айтып, анан биз дайыма айтып кетем, мен бул Агахан университети эмес. Агахан университети Пакистанда 83-жыл өткөн кылымда ачылган, биринчи кампусы Карачиде. Анан калган кампустары Танзания, Африка өлкөлөрүндө, Лондондо азыркы күнгө чейин курулуш жүрүп жатат. Аларда да ал Агахан университети деп аталат. Биздин университет бул Борбордук Азия университети. Анткени Борбордук Азия жана башында айтып кеттим, бул университетти ошол Агахан өнүктүрүү фонду менен 3 мамлекет каржылап чогуу иштетет. Биз бул жерде ошол Борбордук Азия университети эң негизги максаты бул регионду өнүктүрүү. Анан кээде ошо биздин маалымат каражат иштеген журналисттерибиз деле ошо туура эмес эметип калат экен, Агахан университети деп. Мен дайыма айтып кетем, Борбордук Азия университети деп. Борбордук Азия университети. Борбордук Азия университети. Сиздерден бүтүрүүчүлөр бүттү. Бүткөндөн кийин же болбосо ошол эле университетте кабыл алуу жаатында сиздерге баягы башка университеттердегидей документтерин көтөрүп келип барып, арыздарын жазып тапшырып, анан сындан өтөбү же дистанттык? Бизде документти кабыл алуу онлайн деп коет. Азыр мына электронный сайтка кирет да тапшыра берет. Кааласа биздин Бишкектеги офиске, Нарында, Ошто биздин документ кабыл алган борборлор да бар. Бирок азыр бизде балдар, жаштар көнүп калыптыр. Көбүнчө эле ошо электрондук онлайн түрүндө жөнөтүлөт. Анан суроолору болсо телефон чалышат, суроолоруна жооп берилет. Анан ошондуктан бул жагына келгенде бизде азырынча кыйынчылык жок ал жагында. Экзамендер кандай тартипте? Экзамен бул тест болот. Бул аны белгилүү бир күндө. Бир күндө болот. Бүт баардык жерде бир күндө болот. Анткени тестти бизде англис тилинен, анан математика, логика биздин дагы биз менен чогуу иштеген башка университеттер даярдап берет. Ошо тест келген, тест ошол күнү ачылат. Тест бүткөндөн кийин кайра конвертке салып жаап алат да, анан биз тестти кайра жөнөтөбүз, алар баасын коюп бизге кайра жөнөтөт. Анан биз аны жанагы ошо биринчи тур, экинчи турда балдарды тандаганда анан ишкерлер да катышат тандаганда. Мисалы, Азиз өзү биринчи жыл тандаганда, Азиз өзү 3 күн отурдуңарбы? 3 күн, 3-4 күн жаап коебуз, 8 саат иштешет, тамагын беребиз, чыгарбайбыз эч жака. Биз ошол өзүбүз университеттин комиссиясы тандабайт. 3 өлкөнүн сөзсүз өкүлү болуш керек, Кыргызстан, Казакстандан. Анан ошо IT компания деп аталат, ошо маалымат компанияларынын адистери отуруш керек, журналистикада отуруш керек, чет өлкөдөн келгендер отуруш керек. Алар анан 3 күн ошо жерде иштеп, анан бизге анан ошо 250 кишини берет. Мына 250 киши менен сүйлөшкүлөт, соолашасыңар деп. Анан 250 киши болсо, анан алар менен биз, себеби кээ бирлери 3-4 университетке берет, өтүп кетип, анан кийин биз баягы бизге тандап турган акырында кечиресиздер мен бул жака кеттим, кетип калат. Анан ошо биз аларды акырына чейин кармап турабыз. Анан акырында ошол эң акыркы убакта жанагы мүмкүн мен өтпөйм деп турган балдар өтүп кетиши да мүмкүн да, себеби. Ошондуктан эч качан үмүттү үзбөш керек. Бала болгондон кийин алдына дайыма мындай бийик максаттарды коюш керек да. Азыр жанагы Нарында демек 40 студент окуп атат азыр, э? Жок, биринчи курста 40, даярдоо курсунда 40, экинчи курста жалпы 129 студент окуйт азыр. Ошонун ичинен Кыргызстандан окуп аткан студенттердин саны канча? Азыр менде так эсимде жок. Жылына Кыргызстандан бир 15-20 чакты студент алынат. Бизде Нарында болгондон кийин ар бир өлкөдө өзүнчө квота бар. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, андан калганын 15% алыс өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн. Сиз жана көрсөтүүнү даярдап аткан учурда сүйлөшүп отурганда айттыңыз, бул
аталып аткан университеттин иштеп башташынын биринчи фазасы деп айттыңыз да. ооба, курулуш бул биринчи Канча фазасы. фазадан турат? Дагы негизи башында 7 фаза деген, бирок ал фазаны кыскартып азыр дагы 3 фаза болот мындан кийин. Ал биринчи фазасы бүттү, дагы 3 фаза башталат. Текели бүткөндөн кийин кайра келип нарында экинчи фаза курулуш башталат. Ал жерге жалпысынан ошо бизге бөлүнгөн жердин баарында ал өзүнчө эле шаар болуп калат. Нарындын борбор ошол университет болуп калат да келечекте. 42 ошондой имарат болот дедиңиз го? Тегеректе ошо 42 имарат курулат ал жерге. Ал жерге жанагы жабык бассейндер курулат. Өзүнчө китепкана, азыркы китепкана, убактылуу китепкана. Анан ал жерге чоң лабораториялар курулат. Турак жай, мугалимдер үчүн өзүнчө үй, алар жашаган үй бүлөсү менен келгендер үчүн. Ошондуктан ал жер дагы өздөштүрө турган бул университет дагы келечекте бир 50 жылдын ичинде да курулуп бүтпөйт. Анткени мына ошол жана Ага хан университети деп айтып калдыңар, ошо мен 13-жылы атайын барып көрүп келдим Карачиге. Өткөн кылымдын 83-жылы курулуш биринчи фазасы бүткөн экен. Азыркы күндө да курулуш жүрүп жатат дагы эле. Эми ал университетти, анын кампусу мен көп эле жүрөм башка өлкөлөрдө, Америка, Европа, андай кампусты көрө элекмин да. Эми укмуш, ал өзүнчө эле Пакистанда ошо Карачиге барганда ал Ага хан университетине кирген киши таптакыр башка ойдо калат. Сиздер бизден азыр жанагы программалык камсыздоо бир ишканаларындагы иштеп аткан адистердин деңгээли жогору. Биз дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен атаандаш боло алабыз, конкуренцияда ошо иштеше алабыз деп айтып атасыздар да. Ошо сиздердин адистердин негизги бөлүгү каякты бүтүп келишкендер? Биз азыр көрүп атабыз. Негизи биздин адистер, биз изилдөөнү, атайын изилдөөнү кылдык. Көбү биздин адистер университеттерден чыгат. Жана онлайн билим берүү тармагында бир интернетте окуйт. Жана курстар азыркы жалпысынан IT академиялар ачты. Курстарда окушат. Негизи университеттерде биз ар бир университеттер менен иштеп атабыз. Компьютердик программа бар факультеттер менен. Борбор Азия университет менен тыгыз иштеп атабыз да, тыгыз. Жумуш берүүчүлөр менен стажировкага, анан атайын программа бар, анан атайын жөнүтүшөт бизге балдарды, кыздарды. Ушундай бөлөк университеттерде андай программалар стажировка боюнча аз да, чынында айтсак. Анан тыгыз ишканалар менен иштей же мүмкүнчүлүгү жокпу, же мен айтам, сиз сурабадыңызбы артыкчылык кайсы жактан? Өзгөчөлүгү Борбор Азия университети биз менен, жумуш берүүчүлөр менен, ишканалар менен тыгыз иштөөгө мындай аракет жасап атат да. Өзгөчөлүк демекчи, өзгөчөлүк айырмачылык, артыкчылыктар жөнүндө кеп кылдык. Деги эле университеттик билим берүүнүн негизги бир бута кылган Оксфордбу, Кембриджби, ушул сыяктуу университеттердин өздөрүнүн баягы окутуу программалары бар да. Ооба. Сиздер ошолордун кайсынысы менен баягы негизги багыт кылып алдыңар же такыр өзүңүз? Биз ар бир адиске ошол бизге жанагы биз менен чогуу иштей турган университет тандадык. Мисалы, маалымат технологиясы боюнча Канаданын Торонто университети. Торонто университети дүйнөдөгү 50 эң мыкты университеттерге кирет. Анан журналистика боюнча биз Австралиянын университетин алдык. Ал да мындай эң мыкты университеттерден. Экономика боюнча биз Россиянын Вышка деп коет, Высший экономический институт деп. Ал анан ошого кошулуп дагы
Эстониянын университети бар, менеджмент боюнча алар чогуу иштейт. Латвияныкы. Экономика боюнча Канадада Бритиш Колумбия деген университет бар, ал жакта. Бритиш Колумбия ар бир адистикке бизде партнер университет. Бирок биз алардын программасын мындай көчүрүп алып келген жокпуз да, ошону алып келдик. Мына Негиз кылып алдыңыздар. аларды алып келдик, анан биз өзүбүздүн адистерди алып келдик, чогуу отургуздук. Бир 2 жыл иштедик. Урматтуу меймандар, убакыт деген ушундай. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Келип өзүңүздөрдүн университет, жаңы башталыштар, сиздердеги ниет пейил жөнүндө элге айтып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүн дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Дагы ушундай маекте жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакпатчылык.